Жүрөктүн тынчтыгы кетсе, жашоодо тынчтык кетет. Жүрөктүн тынчтыгы кетсе, шайтан ал жерде аралап эки-экиден урушмай башталат. Жүрөктүн тынчтыгы кетсе, жашоонун берекеси кетет. Коомдо ызычуу башталат. Коомдо ырчыр башталат. Бирине бири жакпайт. Бириникин бирин колдобойт. Анткени жүрөктө тынчтык жок. Ошондуктан биз мечитти жөн эле баягы бирөөлөрдүн башка буга чейинки бурмаланып кеткен диндерге көз караш карагандай бир тарыхый бир храм катары, бир тарыхый бир белгилүү гана адамга тиешелүү болгон бир нерсе катары карабашыбыз керек. Күнүмкү биздин үй, жумуш жана үчүнчү точкабыз мечит болушубуз керек. Ошондо Алла Таала биздин үйүбүздү да оңдойт, жумушубузду да оңдойт. Эмне аркылуу? Мечит аркылуу. Анткени мечитке келгенде сиз ойнобойсуз. Мечитке келгенде бу жерде күлүп, мечитке келгенде бу жерде кумар ойлоп, же болбосо башка иш кылбайбыз. Мечитке келгенде сиз Кудайга жаккан иштерди аткарасыз, зикир кыласыз, ибадат кыласыз. Ошоңуз менен үй бүлөңүз оңолот. Ошоңуз менен жашооңуз оңолот. Ошоңуз менен тирилигиңиз оңолот. Ошондуктан биз бунун баардыгын жакшы билишибиз керек. Алла Субхана Таала мына баардыгыбызга мына ушул мечиттин баркын билгени, ушундай бир жакшы Алла Тааланын үйүнүн кадырына жеткенди баардыгыбызга насип кылсын. Баардыгыбызга ошол нерсени жүрөгүбүзгө салсын.